deyip Saralasın dungat mingen Sarıcarga şimgigen Tüpsügün soğaydalar Camana camlan kılıç faydangan Altınlay ver çok oldu Bizindegin azızgandın yalgızı Sallan kılgan bu tarını Taştaplı taydır tarını Ülbügün yerden kavuşkan Avlökerin koңылbay Tolga gelgen gezinde Asımın kıtay tangalday Şuruta onlardan taş Kuntungan onlara baş Tınbay altay tanışkan Azızgandın almamet Katası öv alıptır Bıyardan karasa Öğür oku son deyip Kıvırasın dungat mingen Saraplı sangamaka Kırgızdardın kırana Kambasaydın çuvaga Alısın adammadın ceppegen Aslan çişi götbügün Artı zirren bu baga Kaçkı kırık bul süren Salıbı yiyip çuvaken Oşo sürü öv alıptır Bunnoşan görünce Ayran cenem dorundum Gözün yaşı tövülüp Oşo gözecen eken Urmusuzsun tasalmay Gözün yaşınlar salmay Evi çımır rüvelenine Çırpırat Урматтуу студенттер, бүгүн силер менен биргеликте Манас кыргыз элинин улуу мурасы деген темада лекция сабагыбызды өтөбүз. Манас эпосу кыргыздардын улуттук сыймыгы. Ата-бабабыздын 3000 жылдан ашуун убакыттан бери басып өткөн тарыхый жолунда башынан кечирген окуяларды баяндап, сактап келген улуу мурасы. Манас эпосу баатырдык эпос деп айтуу менен гана чектелүү мүмкүн эмес. Анткени эпостун мазмунунда келтирилген маалыматтардын көлөмү абдан кеңири жана тереңде жатат. Эпостогу башкы тема элдин эркиндиги, көз карандысыздыгы үчүн болгон күрөш, душмандарга каршы салгылашууларда баатырдык эрдиктерди даңазалоо, ынтымакка чакыруу болуп саналат. Манас эпосун изилдөө иштери 19-кылымдын экинчи жарымынан башталып, бүгүнкү күндө манастануу илими катары калыптанды. Манас эпосу боюнча алгачкы иликтөөлөрдү жүргүзгөн чет элдик изилдөөчүлөр. Бул Манас эпосу боюнча изилдөөлөр темасында сөз кылганыбызда Чохан Валихановду айтабыз. Чохан Валиханов казак элинин туңгуч окумуштуусу, агартуучу, тарыхчы, этнограф, фольклорчу жана саякатчы. Абылай хандын чөбөрөсү. Манас эпосун кагаз бетине биринчилерден болуп түшүргөн окумуштуу. Ал Орто Азия, Казакстан, Чыгыш Түркистан элдеринин тарыхын, этнографиясын, фольклорун жана маданиятын изилдеген. Кыргызстанга 1856, 57, 58 жылдары келип изилдөөлөрүн жүргүзгөн. Эпостун Көкөтөйдүн ашы эпизодун жазып алган. Манас эпосуна биринчи илимий пикир айткан адам да Чохан Валиханов болуп эсептелет. Окумуштуу Манас эпосунун Көкөтөйдүн ашы бөлүгүн жазып жатып, анын зор көркөм эстелик экендигин баса белгилеген. Аталган бөлүктү 1904 жылы кара сөз түрүндө которуп, Джунгария очерктери деген эмгегинде орус тилинде басылып чыккан. Радлов Василий Васильевич. Чыгыштаануучу, түрколог, этнограф, археолог. Орто жана Чыгыш Азияны изилдөө боюнча Орус комитетин түзүү демилгесин көтөрүп, аны башкаргандардын бири. 1860-70 жылдары Алтайга, Сибирге, Казакстанга, Орто Азияга бир нече ирет экспедиция жасап, түрк элдеринин тили, фольклору, этнография жана археологиясы боюнча материалдарды жыйнаган. Кыргызстанга 1862, 64, 69 жылдары келип кеткен. Бул мезгилдерде Манас эпопеясынын 3 бөлүгүн тең жазып алган. Ал мезгилдеги текстин жалпы көлөмү 12454 сапыр, анын 9449 сабы Манас эпосуна арналган. Ал эми калган бөлүктөрү Семетей менен Сейтек эпосуна таандык болгон. Илимий түрдө талдоо жүргүзүүгө аракет жасаган окумуштуу Радлов материалдын илимий баалуулугунун бөтөнчө экендигин белгилеген. Жазып алган эпостун жүзүндөлөрү өзүнүн котормосунда 1885 жылы немис тилинде Лейпцигде жарык көргөн. Ал эми Санкт-Петербургда болсо кыргызчасы жарык көргөн.
Манас эпосунун башка тилдерде баяндалышы 16-кылымдагы Сайфаддин Аксекентинин Манас жана анын жортуулдары жөнүндө тарыхтардын жыйнагатуу эмгегинде келтирилгендигин айтууга болот. Ушул чыгармада эпостун айрым окуялары тажик тилинде берилген. Окумуштуу Болот Юнусалиевдин пикиринде аталган эмгекте Манастагы эпизоддор 15-кылымдагы окуялар катары сыпатталары айтылат. Манас эпосу боюнча изилдеген кыргыз изилдөөчүлөрү. Бүгүнкү күндө Манас эпосун изилдөө боюнча абдан көп кыргыз окумуштуулары эмгектенип келе жатат. Алардын сап башында Ыбрайым Абдрахмановду ысымын айтууга болот. Манасчы, жомокчу, акын, этнограф, педагог Ыбрайым Абдрахманов 1888 жылы Ысык көлдүн Жетөгүз тарабындагы Чырак айылында Орто Дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Улуу Октябрь революциясынын жеңишинен кийин Ыбрайым Абдрахманов билимин өркүндөтүп, Алмата, Фрунзеде ачылган мугалимдик бөлүмдө окуган. Ал бүткүл өмүрүн кыргыз фольклорун, асыресе Манасты жыйноого, иликтөөгө жана аны аткарып өз вариантын түзүүгө арнаган. Анын элдик мурасты жыйноого киришүүсү улуу манасчы Сагынбай Орозбак уулунун айтуусундагы Манас эпосун кагаз бетине түшүрүү менен башталган. Ыбрайым Абдрахманов Сагынбай Орозбак уулунун оозунан 1922-26 жылдары Манас эпосунун көркөм варианттарын толук жазып алган. 1935-60 жылдары Саякбай Карала уулунан Манас үчүлтүгүнүн бөлүктөрүнүн айрым эпизоддорун кагазга түшүрөт. Манас сериялар деген ат менен Сагынбай Орозбак уулунун варианттарынан Манастын бала чагы, Алоки хан, Макелдөө, Биринчи казат, Манасчы Саякбай Карала уулунун варианттарынан Каныкейдин жомогу, Акмат Рысменде уулунан Үргөнч, Тоголок Молдодон Семетейдин Букардан таласка келиши деген эпизоддорду түзүп, басмага даярдап, китепче кылып чыгарган. 1930 жылдардан 1947 жылдарга чейинки аралыкта изилдөөчүлөр Жумабаева, Абдрахманов, Рисов, Кыдырбаевалар эмгектенишет. Жыйынтыгында Манасчы Саякбай Карала уулунун айтуусунда жазылып алынган эпос 3 жылдыктен куралып, жалпы көлөмү 500.553 сапты түзгөн. Болот Юнусалиев 1913 жылы 6 октябрда Чүй облусуна караштуу Кемин районунун Кичи Кемин айылында төрөлгөн. Кыргыз совет тилчиси, түрколог, Манасты изилдөөчү, коомдук ишмер. Кыргыз ССРинин Илимдер академиясынын академиги, филология илимдеринин доктору, профессор. Болот Юнусалиев улуу эпос Манасты изилдөөгө абдан көп көңүл бөлгөн. Анын Манас эпосунун доору жана келип чыгышы жөнүндөгү маселелерге карата. Манас эпосу тууралуу өзбекче басылышына кириш сөз. Орусча жазылган Манас эпосунун кошунду вариантын түзүү тажрыйбасы жөнүндө. Кыргыздын баатырдык эпосу Манас, Манастын 4 томдугу, Манас жөнүндөгү бардык маселелерге бир топ эмгектерин редакцияланган. Манас дүйнөдө теңдешсиз чыгарма экени, көлөмү жагынан ал Гомердин Илиада менен Одиссейинен 20 эсе көптүгүн, Фирдаусинин Шахнаме дастанынан 5 эсе, Индиялык Махабхарата дастанынан 2,5 эсе арбындыгы мисалга тартып, мындай сөз өнөрүнүн опсуз көлөмгө ээ болуп калышынын себеби катары кыргыз эли башынан кечирген тарыхый оор кырдаалдарды атап өткөн. Окумуштуу Көкөтөйдүн ашы, Алмамбет менен Жолойдун баяны сындуу эпизоддор мурда өзүнчө чыгарма катары жашап келгенине токтолгон. Кыргыз элинин жашоо турмушун, тарыхын, философиясын, этнографиясын, психологиясын изилдөөдө Манас баа жеткис булак катары кызмат өтөөрүн белгилеген. Изилдөөчү Манас алгач баатырдыкты даңазалагандан кеме кара сөз түрүндө жаралышы мүмкүн экендигин ырастап, аны таланттуу акындар кийин ырга айлантып, анан ал кылымдардан кылымдарга айтылып, эпос
азыркы деңгээлине жетиши мүмкүн экенин жазат. Болот Юнусалиев эпос алгач бир эле чыгарма катары чыгып, аягы чоң казаттагы баатырлардын баарынын набыт болушу менен жыйынтыкталган болуш керек деген пикирин ортого салган. Ошентип Манас эпосун изилдөөгө арналган ар түрдүү мүнөздөгү жана мазмундагы 1000ден ашуун эмгектер бар. Алардын ичинде Юнусалиев, Кыдырбаев, Мусаев, Абдылдаев, Сарыпбековдордун эмгектерин бөлүп көрсөтүүгө болот. Манас эпосунун жаралуу мезгили. Манас эпосунун жаралыш доорун тактоодо окумуштуулардын пикири ар түрдүү. Малов, Жирмунский, Юнусалиев, Рахматуллин жана башка белгилүү изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча эпоста Енисей кыргыздарынын 9-10 кылымдарда саясий жактан жогорулап турган мезгилдеги андан кийинки тарыхый окуялары чагылдырылган. Ушундай эле тыянак бүгүнкү күндөгү илимде да үстөмдүк кылып келет. Эпостун жаралышы жогоруда көрсөтүлгөн кылымда кыргыздар түзгөн улуу кыргыз кагандыгы менен байланыштырылат. Бирок бул тыянак эпостун андан да мурун жаралгандыгы жөнүндөгү айрым бир ойлорду четке какпайт. Анткени 4-9 кылымдарда ортоңку Енисей өрөөнүн мекендеген кыргыздар Борбордук Азияда биринин артынан бири үстөмдүгүн жүргүзүп келген түрк, карлук, уйгур кагандыктарына көз каранды болбош үчүн күрөш жүргүзүп келишкен. Тарых илимдеринин доктору профессор Ташмамбет Кенесариев Манас эпосу гана эмес, түрк эпосторун кеңири палитрада изилдөөгө алган орус окумуштуусу Жирмунскийдин Манас эпосунун жаралуу доору узак убакытты биздин заманга чейинки 5-кылымдан 19-кылымга чейин камтыган жана ал кеминде 3 чоң доордон турат деп жазгандыгы тууралуу билдирет. Бирок ал Манас баатырдын тарыхыйлыгы жөнүндө божомолго каршы болгон деген оюн билдирет. Сергей Ефимович Малов, атактуу түрколог Малов, Манас эпосу кыргыздардын тарыхында орчундуу окуялар өтүп жаткан мезгилде биздин заманга чейин 9-кылымда пайда болгону талашсыз деп жазып, ошол эле 9-кылымды көрсөтөт. Манасчылар, бүгүнкү күндө эпостун 70тен ашуун варианты бар болсо да, алардын баарын бир чыгарма катары жалпылаган башкы белгилери бар. Бул Манастын бардык варианттарында кездешкен Манастын төрөлүшү, Манастын Каныкейге үйлөнүшү, Көкөтөйдүн ашы, Чоң Казат, Алтайдагы кыргыздардын Ала тоого келиши, Манастын өлүшү жана ага күмбөз салдыруу сыяктуу өзөктүү окуялардын бардыгында жана окуялардын нугун түзгөн салттык туруктуу эпизоддордун сакталгандыгында турат. Ошондой эле өзөктүү окуялардын мазмунунан уруу түзүлүшүнүн жогорку баскычы болгон согуштан түшкөн олжолорду бөлүштүрүүдө кошуунду мүчөлөрүнүн тең укуктуулугу, хан шайлоо сыяктуу согуштук демократия доорун баамдоого болот. Эпос көп убакыт оозеки айтылып келгендиктен, анын өзгөрүүсүз сакталган тексти жок. Эл арасында эпос 3 илдик чыгарма катары Манас, Семетей, Сейиттек бөлүктөрү менен белгилүү болгон. Кыргыз элинин арасында Манас эпосун айткан манасчылар абдан көп. Алардын катарында сап башында Сагынбай Орозбак уулу менен Саякбай Каралаевдердин ысымы аталат. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун манасчылар Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков жөнүндөгү орошон ойлорун келтиребиз. Сагынбайдан жазылып калган тексттерди кунт коюп, окуп чыккан ар бир адам Сагынбайдын сөз байлыгына, акындык чеберчилигине, кудуретине баш ийбей койбойт. Бул бир ааламда укмуш жаралган уникалдуу талант. Манас болгондон берки эпостун тамчыга тамчы кошулуп, сөзгө сөз, ойго ой кыналып, байыркы кыргыз журтунун бүткүл чыгармачылык кубатын Сагынбай бир өзү дилине сыйгызып тургандай сезилет. Ал эми Каралаев жөнүндө. Каралаев Манас айтып жатканда андан көңүлдү тартып ала албай, кирпигинин ирмелишинен тартып, колунун жаңсашына чейинки ар бир кыймылына арбалып, көрөнгөнүн көөр таштай чанда бир кезиге турган шыбагасы даарыган бул адамдын авазына кулак түшүп,
муюп олтуруп, анын жаны эпикалык уюткунун өзүнөн бүткөнбү деп ойлоп кетесиң. Мындан сырткары кытайлык кыргыз манасчысы Жусуп Мамай 20-кылымдын экинчи жарымы, 21-кылымдын башындагы белгилүү чыгаан манасчысы, дастанчы, коомдук ишмер катары кыргыз элине абдан жакшы таанымал. Жусуп Мамайдын аткаруусунда дагы Манас эпосу абдан жакшы баяндалат. Манас эпосунун негизги каармандары: Манас, Алмамбет, Бакай, Каныкей, Сыргак, Чубак, Семетей, Сейтек, Күлчөрө. Өз элине берилген чыныгы баатырлар. Алардын баатырдыктары эпостун жүрүшүндө көп жолу далилденет. Эпостогу окуялар жок жерден ойлоп табылбаган, чыныгы турмуштан алынып, кыргыз элинин басып өткөн жолун, ар кандай уруулардан куралышын баяндайт. Эпостогу адамдардын табышмактуу ысымдары, шаарлардын, өлкөлөрдүн, элдердин аталыштары да бекеринен эмес. Чоң казаттагы Бейжиңге болгон жүрүш бул 9-кылымдагы кыргыздардын уйгурларды жеңгенин эске салат. Эпостогу кээде кытайлар, кээде калмактар деп аталып, кыргыздардын негизги душмандары болгон Алооке, Жолой, Эсенхандар, тарыхый булактарда калган чыныгы инсандардын прототиптери болушу мүмкүн. Мисалы, Эсенхан, калмакча өз аты Эсентайжы, чынында эле 15-кылымда жунгар кошундарын башкарган. Алооке, калмакча аты Айляку болсо, 17-кылымда жунгарларды жетектеген. Жолой, өз аты Елүй, бул 10-кылымдын аягында Түндүк Кытайдан келип, кыргыздарды басып алган монгол уруулары кыдандардын же болбосо кара кытайлардын жетекчиси болгон. Урматтуу студенттер, ушуну менен Манас кыргыз элинин улуу мурасы деп аталган лекция сабагыбыз аягына чыкты. Бул теманын алкагында төмөндөгү көрсөтүлгөн адабияттарды окууңарды сунуштайм. Көңүл бурганыңарга рахмат. Yolların karasa, aytara vaatın git, karalasın dungasın git, sarıca resim giygen, tüplüğü yok aydalar, canana canlangın uçaydan kal, altın ayda çok oldu, bizimdekin azızgandın yalgızı, Allah kılgan bu tarın, taş tapı tay kurtarın, ülbüğün yerden kavuşkan,